Ассаламу алейкум. Баарыбыз жакшы, аман эсен, тынч. Кудайга шүкүр. Мен 15 баласы бар деген уккам да. Нуриза деген эжеке менен сүйлөшүп отуруп, 15 баласы бар дегенде мен ишенбей кайра сурагам да. Чындыгында ошондойбу? Чындыгында ошондой. 11 кызыбыз, 4 уулубуз бар. Азыр ушул тапта. Ошол 14-сү толук, бирөөсүн эгесине тапшырганбыз. Эмне деген 5 кыздан кийин, таарагайында 3 кыздан кийин уулду болгонбуз. Андан кийин ошол төрөлүп туруп, роддомдон 1 сутка жашаган, чарчап калган. Ошонун эсеби да бар, эмне дегенде, аны деген саныбыздан чийип коюш мүмкүн эмес экен. Карап көрсөк азыр бул жерде көрүүчүлөрүбүздүн баары эсептеп атат. Бул жерде андан да көп экен го депчи. Неберелер да аралашкан бул жерде. Неберелерибиз да. Канча? Неберебиз 6 неберебиз бар. 4 күйөө алабыз. Кечээ эле мынакей кыз узатуу болду биздин үйдө. Ошо 4-чү кызыбызды турмушка бердик. Ооба, көрүүчүлөрүбүзгө дагы түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мен дагы бир баса белгилеп айта кетейин. Негизи бул чоң үй бүлө. Ушул күнгө чогулганын себеби дагы бул үй бүлөдө биз бир кызыбыздын да кечээ күнү эле узатып отурган чагы той кут болсун деп дагы бир жолу айтып кетсек болот да. Өзүңүз канча жаштасыз? Мен быйыл 50-ге толом. Октябрда, Кудай буйруса 50-ге толом. Анан чудо эле качан үйлөндүңүз ошондо? 24 жашында үйлөнгөм. Улуусу канчада? Улусу Эң улуусу 25-те. 25-те. Ооба. Кызыбыз. Эң кичүүсү? Эң кичүүсү 2 ай болду. Баарыбыз кол чаппайлы келечи, баарыбыз кол чапалчы. Мыкты. Мен эжекем жакка өтөйүнчү, кичүүңүздү мына колуңузга кармап отуруп, дагы да болсо жалпы көрүүчүлөр сүйүнүп отурат болуш керек. Карап, өзүңүздөр деле караганда көзүңүздөр толуп, аябай бир кубанычтуу жашоо болуш керек, Ооба да. Особенно мындай чогулган күндөрдө аябай өтөм эле. Кээде өзүм да ишенбей кетем да, чын эле ошо балдарды өзүм төрөдүм беле депчи. Баары тең эметип карап, өзүм деле кээде аябай Алла Таалага ушундай миң мерте ыраазы болуп кетем да. Эми баягы экен да, ал болсо мен кыйын болдум деп төрөп атам деген сөз эмес экен да. Анын баарын тең Алла Таалам берет экен да. Ошо Алла Таалам ошол мага ошондой насип кылганына миң эте Аллахка шүкүр кылам да. Азыр канчадасыз, эжеке? Мен болсо жапжаш элемин деп коем. Жапжаш экениңиз көрүнүп турат, ошого сурап атам. Жапжаш экениңиз көрүнүп турат дагы, анан 15 баланын апасысыз. Ошону билгим келип атты келиңиз. Мен болсо 46-га толдум. Быйыл 6-майда 46-га толдум. Анан канча жашыңызда күйөө тигдиңиз эле? 20 жашымда тигем. Мен